Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер. Сабакты баштайлы. Бүгүн катышуучулар аз экен. Кечиккен ага эжекелер онлайн карап алышат. Силерге менин үнүм жана экран көрүнүп жатабы? Жооп берип коесуздар, ошого карап баштайлы сабакты. Эгерде голосум менен ушул презентация көрүнүп жаткан болсо, анда сабакты баштай берейин. болуп атат. Бүгүнкү сабагында 4-нчү сабагыбыз ошол веб технологияларга чейшелүү, сиздерге да абдан керектүү жана маанилүү сабак болчу бүгүн. Ошого азыр катышуучулар көбүрөөк болсо жакшы болмок. Бүгүн сабак өткөнчө өзүңүздөр дагы ноутбукта болсоңуздар ошол мен айткан тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү бирге жасап иштейбиз. Негизинен бүгүнкү сабакта эмнелер өтөбүз? Бардык эле окутуучулар, мугалимдер, жөнөкөй мугалимдер дагы түзө ала турган интерактивдүү оюндарды кантип түзөбүз деген маселени карайбыз. Себеби сөзсүз түрдө мындай азыркы учурда жасалма интеллекттин доорунда десек болот. Сөзсүз эле бир оюн же программа түзүш үчүн сөзсүз түрдө ал колдонуучу же өтүп аткан сабакты өтүп аткан мугалимдерби, программист болушу шарт эмес. Бардык адам азыр жасалма интеллекттин жардамында өзүнүн предметине ылайык интерактивдүү оюндарды же болбосо программаларды түзгөнгө шарты бар. Ал үчүн жөнөкөй колдонуучудан баштап, мисалы, аларга эмне керек? Эң жөнөкөй жана сиздерге жеңил боло турган ушул 4 платформа менен өтөм. ChatGPT же болбосо Gemini бул баштапкы сабактардан бери кайталанып келаткан жасалма интеллекттин түрлөрү. Сиздер дагы колдонсоңуздар керек. Бул ChatGPT анан Gemini экөөнүн бирөөсүн колдонсоңуздар болот. Ал үчүн андан кийинкиси Google Chrome же болбосо башка интернет браузер керек. Ноутбугуңуздарда ушул негизги нерселер болсо, сиздер демек интерактивдүү оюндарды түзө аласыз деген жооп. Google Chrome деп атай бир браузердин бир гана түрүн жаздым. Сиздер кааласаңыздар Microsoft'тун өзүнүн браузерин же болбосо Opera Mini, Яндекстин браузерлерин колдонсоңуздар болот. Андан сырткары сиздердин колдонуп жаткан ноутбугуңуздарда Blacknote деген программа бар. Бул сөзсүз түрдө бул Windows'тун өзүнүн стандарттык программаларында бар. Аны мисалы интернеттен алып установка кылыштын кереги жок. Болушунча ошо сиздерге мындай кошумча программаларды жүктөп иштегенден алысыраак болуп, сиздерде бар программаларды колдонуу менен кантип жасайбыз, ошол боюнча багыт алдым. Анан негизинен мектеп, университеттерде азыр ошол интерактивдүү доска же болбосо интерактивдүү панелдер бар. Жок дегенде эски болсо дагы проектор менен иштей турган панелдер бар, интерактивдүү. Проектор чагылдырып берет, ошолдон дагы оюндарды же болбосо бир программаларды иштетсек болот. Негизинен ушул нерселер болсо, сиздер интерактивдүү оюндар, интерактивдүү программаларды түзө аласыздар деп айткым келди. Анан негизинен сабакты баштаардан мурда веб технологиялар дегенде негизи ошол веб сайттар, веб платформалар боюнча сөз келип жатат. Ошого биринчи эле мисалы веб технология дегенде сайт деген түшүнүшүбүз керек да. Ошол сайттар кантип куралат, программалар кандай иштелет, оюндар кандай түзүлөт дегенде сиздер оюн түзүп атканда сөзсүз түрдө кыйынчылыгы жок. Сиздер код жазбайсыздар. Андыктан ошол сайттар кантип түзүлөт, оюндар кантип түзүлөт, ошол боюнча мисалы жөнөкөй бир аналогия боюнча сиздер жөнөкөй тил менен түшүндүрүүнү чечтим. Негизи ошол сайттар азыркы интернетте көрүп аткан сайтыңыздар, офлайн оюндар, биздин деги эле мына ошол Аркан тартыш, билим сайтындагы платформасындагы оюндардын баардыгы негизинен ушул HTML, CSS, JavaScript деген тилдерде түзүлөт. Веб сайт дегенде ушул 3 тилди
түшүнсөңүздөр болот. Бул мугалимдерге веб технологияны үйрөтүү билим берүүнүн сапатын көтөрүүдөгү эң чоң кадамдардын бири болуп эсептелет. Мугалимдер программист болбосо да өздөрүнө керектүү интерактивдүү куралдарды жасап алганы алардын сабакты кызыктуу өтүүсүн натыйжалайт. Мисалга, азыр бул группада деле жаш окутуучулар болушу мүмкүн. Жана санаа эрептик программаларды колдонуп өтө турган мугалимдерге абдан керек. Себеби бул муну үйрөнүп алсаңыздар, түзгөндү үйрөнүп алсаңыздар, өзүңүздөргө дагы керек болот. Жеке бизнес катары да колдонсоңуздар болот. Мисалы, оюн түзүп сатып жана башка конкурстарга кечээ айткандай, мисалы ачык сааттарда дагы, мисалы ар кандай сайттарды издей бербей, мисалы бир сайттарга кирип өзүңүздөр сатып алып дагы бир нерсе кылып отурбай, ошол сайттагы оюндарды же программаларды, тесттерди болобу, карточка болобу, эмне гана платформа сайт болбосун, ошол нерселерди өзүңүздөр түзсөңүздөр болот. Негизги түшүнүктөр, мисалы сиздерге код же болбосо тилди түшүндүрүү кыйын, ошон үчүн мисалы бир үйгө салыштыра турган болсок, сиздер сайт түзөм дегенде, мисалы үй куруу дегенде элестетсеңиздер, үй куруу үчүн биринчи бизге мисалы материалдар керек, подвалдан баштап тургузуш керек, чертежи керек. Ошол негизги структураны түзүш үчүн бизге ошол HTML деген тил керек болот. Бул ошол Google Chrome'га тиешелүү. HTML'ды мисалы бир үй курганда мисалы жыгач керек, структураны тургузуш керек. Биринчи ошол структура тургузуу үчүн бизде HTML тили колдонулат. Андан кийин үйдү тургузуп алгандан кийин аны мисалы кооздош керек. Сыртында бир кафелдер менен бастырып же болбосо кооздоо, бул ошол CSS деген тилди алып келет. Үйдүн мисалы боёгу, эмеректери, ичинде маалыматтардын кооздугу, сайтыңыздарда маалыматтын кооздугу, анимациялар жана башка бул CSS деп аталат. JavaScript деген бул функция программалоо тилине кирет. Ошол мисалга үйгө салыштыра турган болсок, үйдөгү эшиктерди мисалы ачып жабуу функциясы, светтердин өчүрүлүп кайра жанып жарык берүүсү деген сыяктуу функцияларды аткара турган бул JavaScript тили. Эми бул тилдерди айтканымдын себеби, сиздер азыр ушул жерде катышып аткан бардык окутуучулар өзүңүздөр оюн же болбосо программа түзүп көрөсүздөр. Программа түзгөндө ошол жасалма интеллекттин жардамында түзөбүз. Ошол жасалма интеллектке сиздер мисалы математикадан оюн түзөм десеңиздер, математикадан мисалы кошуу кемитүү амалы боюнча HTML, CSS, JavaScript файлында оюн түзүп бер деп айтасыздар да. Ошо сиздерге да бул тилдердин кандай тиешеси бар, эмне үчүн өтүп дегенге киришүү иретинде тааныштырып жатам. Андан кийинки бөлүктө интерактив доска азыр бардык университет, мектептерде жеткиликтүү болгондуктан сиздер негизинен ошол оюндарды түзүп жатканда интерактивдүү доскага пландап түзсөңүздөр да жакшы болот. Себеби жекече телефондо ойногондон көрө интерактивдүү доскада команда менен ошол окутуучулар, студенттер команда менен ойногондо дагы бул абдан кызыктуу болот да. Анан интерактивдүү оюндарды түзүүдөн баштайбыз. Бул негизги промптту туура жазышыбыз керек. Мисалга, промпт деген бул сиздер жасалма интеллект колдоносуздар, ChatGPT же болбосо Gemini сайтына. Мен сиздерге ошол ChatGPT же Gemini дегенде ошол Gemini сайтын сунуштайм. Себеби бул ChatGPT экраны кээде ылдамдыгы жогору, тезирээк иштеп берет. Ушул жерге мисалы математика боюнча оюн түзүп бер деп айтып жатасыздар да, мисалы жасалма интеллектке. Ушул жазып жаткан нерсеңиздер сиздерде негизинен промпт деп аталат да. Ушул промптту оюн түзгөндө же болбосо ушундай тесттерди түзгөндө кантип беришибиз керек. Сиздерге шаблон катары ушуну калтырдым. Сабактан кийин ушул лекция слайдты ачып алып дагы колдонсоңуздар болот. Мисалы ушуну көчүрүп, анан ушунун эле ордуна жашыл менен жазылгандардын ордуна өзүңүздөрдүн текстиңиздерди жазасыздар. Көчүрүп алып бул жака коесуздар. Бул жака сүрөт болуп түшүп калса, жаңы вкладкага же блокнотко жазып алып туруп, анан бул жака жазабыз. Мисалы, мага предметтин аты деп кашанын ичинде сиздер өзүңүздөргө
каалаган предметтин аталышын жазасыздар. Кайсыл сабактан берсеңиздер же болбосо ошол кайсыл сабак боюнча материал даярдайсыздар, же ошол кайсыл предмет боюнча оюн түзөм десеңиздер, ошол предметтин атын жазасыздар. Мисалга биология боюнча алып карасак, биология сабагы боюнча качан өтүшүп көрөбүз. Биология сабагы боюнча теманын аталышын жазабыз. Мисалга мына мисал дагы келтирип койдум. Мага биология боюнча клетканын түзүлүшү экен. Теманын аталышын ошол предметиңиздердин аталышына карайсыздар. Клетканын түзүлүшү темасында интерактивдүү оюн жасап бер. Оюндун ичинде тест, сөздөрдү табуу, сүрөттөр болсун. Бунун ичине дагы өзүңүздөр дагы кошумчалай кетсеңиздер болот. Мисалы, тест же болбосо карточка түрүндө түзүп бер десеңиздер да болот. Азыр тест десек, бизге тест түрүндө бир платформа жасап берет. Же сөздөрдү табуу боюнча өзүңүздөргө каалаган элементти жазып, андан кийин эң акыркы, эң негизги колдонуучу код бул ошол бардык кодду HTML, CSS, JS азыркы мен сиздерге өтүп өткөн 3 тилди сөз түрдө жазасыздар. Бир файлдын ичинде жазып бер деп кетиресиздер. Сиздердин сунушуңуздарга карап мындай код жасап берет. Gemini мисалга. Бул ошол мен айтып өткөн HTML, CSS, JavaScript коддорун бир файл сиздерге даяр кылып түзүп берет. Азыр жыйынтыгын көрөбүз. Даяр бүткөндөн кийин бул кодду кантип көчүрүп аласыздар? Бардыгын мындай кылып белгилеп көчүрө албай эле мына оң жак бурчунда көчүрүүнүн иконкасы, скопировать код деп чыгат. Ушуну басасыздар. Эми бул көчүрүп алган кодду кантип сактап, кайсыл жерге сактап, кантип иштетебиз деген суроо. Эч кандай программа же болбосо кошумча нерселерди установка кылуунун кереги жок. Жөн гана мисалы рабочий столуңузга же болбосо каалаган жерге папка түзөсүздөр. Мисалга азыр бул папкага жалаң гана оюндарды түзөлү дейли. Бул жерге мисалы менин оюндарым деп сактайын папканы. Андан кийин бул папканын ичинде ошол биз түзгөн оюндар болсун. Сиздерге эмне керек? Бул жерден бардык эле Windows колдонуучуларында блокнот бар. Оң жагын басып, создать дегенди басабыз. Создать деген оң жагын карасаңыздар, текстовый документ деген. Бул ошол блокнотто текстовый документ түзүп берет. Текстовый документ түзүп бергенден кийин мунун ичине киребиз. Ушул жерге бизде Gemini жасап берген кодду көчүрүп алабыз дагы. Ушул блокнотко таштайбыз. Ctrl-V же болбосо вставить кылабыз. Мышканын оң жагын басып, вставить деген басканда биз Gemini жасап берген кодду бул жака таштап алдык. Эми файлды басып, блокноттон ошол файлды басабыз. Андан кийин сохранить как дегенди басабыз. Сохранить как дегенде эң негизгиси дагы бир жолу ушул файлыбызды HTML форматта сактап алышыбыз керек. Мисалга азыр бул биология сабагы боюнча оюн болду. Клетка боюнча, биологияга байланыштуу клетка боюнча тест болушу мүмкүн азыр. Мисалы клетка деп жазып, клетка.html деп файлдын аталышын же оюндун аталышын жазасыздар. Андан кийин .html деп ушул форматта сактайбыз. Сохранитти басабыз. Бул блокноттон X'ти басып чыгып кете бересиздер. Мына чыгып кеткенден кийин көрсөңүздөр, мына ушул жерде бизге клетка.html деген форматта браузер аркылуу ачылуучу документ пайда болду. Ушул баракчаны ачсаңыздар, бизге азыркы мына Gemini түзүп берген ушундай программа же болбосо оюн деп түшүнсөңүздөр болот. Мисалы изилдөө дейт. 3 вариантта түзүп бериптир. Изилдөө дегенде мисалы клетканын бөлүктөрүнүн үстүнө бас дейт. Клетка деген тандайт экенбиз. Мисалы ядрону бассак, ядро клетканын борбору. Анда генетикалык маалымат ДНК сакталат дейт. Бул жерде оюн эмес, мисалы мындай түшүндүрмө изилдөө боюнча түзүп бериптир. Клеткалар боюнча мисалы ар бир ошол терминди баса турган болсок, ошол термин боюнча бизге
ылдыйда түшүндүрмө берип жатат. Мембрана эмне кылат? Мисалы клетканы коргоп, зат алмашууну жөнгө салат дейт. Ар бирин баскан сайын бизге ылдыйда ошол клеткалар боюнча түшүндүрмө берет экен. Андан кийин тест деген бөлүккө өтөбүз. Тест дегенди бассак, суроого жооп бер дейт. Клетканын энергия станциясы кайсы органоид? Бул кайсы болушу мүмкүн? Бирөөнү белгилейбиз. Жооп ката экен. Кайра аракет кылып көр дейт. Ушул митохондрия жообу ушул туура. Тест вариантында дагы, изилдөө вариантында түзүп бериптир. Эми сөздөр дегенди карайбыз. Терминди тап дейт. ДНК деген терминди табышыбыз керек экен. Төмөнкү тамгалардын ичинен ДНК сөзүн тапкыла дейт. ДНК. Ушундай интерактивдүү. Бул интерактивдүү дегенибиздин себеби бул ушул сайтта сиздер интерактивдүү доскада ачсаңыздар, студенттер доскага чыгып, мисалы сабакты бышыктоо максатында, мисалы биология, медфакты окуган студенттерби отурган болсо, ошол интерактивдүү панель болсо, доскага чыгып, ошо колдору менен сенсорду басканда мына белгиленет. Ошентип, сиздерге азыр ноутбукта көрсөтүп берип аткандыгым үчүн ушундай көрүнүшү мүмкүн. Алар болсо сенсордук экранга чыгып ушундай иштешсе, дагы да салыңыздар, мына кызыктуу жана интерактивдүү болуп атат. Мына ушул түзүп берген. Сиздер дагы ушундай өзүңүздөрдүн предметиңиздерге карап каалаган. Биз азыр мисалы бир эле пример келтирдик да, ушул промптто ичинен мына жерде тест түзүп бер дедик. Сөздөр табуу болсун, андан кийин сүрөттөр менен болсун дегенибизге байланыштуу бизге 3 түрдө жасап берди. Эгер биз ушул клетканын сырлары боюнча оюн түзүп бер десек, анда ушуга жараша оюн түзүп бермек. Демек, бул жагы сиздердин фантазияңыздарга карап жазылып кете берет. Промпт жазуу. Мисалы сиздерге бир эле шаблон катары ушуну берип жатам. Анан эң негизги бул жерден эмне жазсаңыздар да жазасыздар, бирок акырына бардык кодду HTML, CSS, JS деп ушу кашап алып, бир файлдын ичинде жазып бер десеңиздер, жемини жасап берет. Ушуга маани бериш керек, калганы ушул боюнча сакталат. Андан кийин сиздерге дагы да түшүнүктүү болушун бир канча вариант идеялар менен бөлүшүп койдум. Мисалы география сабагынан түзүп турган болсо, өлкөнү тап дейт. Өлкөнү тап дегенде ошол бир мамлекеттин байрагын мисалы визуалдуу түрдө оюн түзүш керек. Мисалга промпт жана идеялар кайдан келет? Мисалы бул жерде окуучу өлкөнүн желегин же картасын көрүп аны табыш керек. Идея дейт. Мисалы экранда бир мамлекеттин желеги чыгат. Окуучу астында 4 варианттын бирин тандайт. Эгер туура болсо желек жашыл болуп күйөт. Бул оюнду түзүү үчүн промпттун шаблону дейт. Сиздерге даяр кылып бир примерлерди көрсөттүм. Мисалга, мага география боюнча дүйнө өлкөлөрү темасында оюн жасап бер дейт. Экранда желектердин сүрөтү чыгып турсун, сүрөттөр менен дейт. Астында 4 жооп болсун, упай топтолсун жана бардык коддору бир файлга жаз дейт. Ушуну көчүрүп алып текшерип көрөбүз. Азыр биз менин оюндарым дегенде биология боюнча түздүк. География боюнча ушуну текшерип көрөлү. Ушуга эле улантып жазып кетсек болот. Сүрөт форматта сакталып калып экен, ошон үчүн биз жаңы вкладка ачып, көчүргөн текстибизди тыштап, кайра текстибизди көчүрүп, бул жака жазабыз. Мага география боюнча дүйнө өлкөлөрү темасында оюн жасап бер. Экранда желектердин сүрөтү чыксын. Бул промптко өзүңүздөр кошумчаласаңыздар болот. Мисалы ушул карталар гана чыксын деген. Өзүңүздөрдүн ошол тема боюнча өтүлгөн темаларды толуктасаңыздар болот. Промпт жазгандан кийин бизге атай сөз түрдө мына өзгөчө бир экранда код даярдап берет. Бул коддо ошол мен айтып өткөн HTML, CSS, JavaScript кодду баардыгын бир кылып жазып берет. Сиздер болгону кодду көчүрөсүздөр. Андан кийин жанагы папкага барабыз. Мен оюндарым деген папкага кирип, бул жерден башта көрсөтүлгөндөй
жаңы бир документ файл ачабыз. Создать этебиз. Создать эткенде блокнот тандайбыз. Мына текстовый документ деген. Бул блокнот баарыңыздарда сөзсүз түрдө болот. Ичине киребиз. Текстовый документтин ичине киргенде пустой болот. Ушул жерге Gemini'ден алган кодубузду сактап алабыз. Эми файл сохранить как басып, ушул жерден мисалга азыр география сабагына түздүк, geografia.html деп форматына HTML форматта жазып туруп, сохранить басабыз. Блокноттон чыгып кете беребиз. Андан кийин бизге география деген жана браузерден ачылчу оюн даяр болду. Муну ачып текшерип көрөбүз. Ачканда мисалы география сабагынан бул кайсыл өлкөнүн желеги дейт. Бул жакта ошол биз айткандай 4 вариант турат. Италия, Казакстан, Түштүк Корея, Франция дейт. Италияны басабыз. Жооп туура экен. 10 упай берилди. Кийинки суроого өтөбүз. Бул кайсы өлкөнүн желеги дейт. Кайра кайталанып калыптыр. Кийинки өтөбүзбү? Бул кайсы өлкөнүн желеги? Туркия. Ушундай доскага чыгып, орто жаштагы же болбосо мектептегилерге да кызык болушу мүмкүн. Бул ушинтип оюн аркылуу билим алат. Оюн аркылуу ушундай билбеген мамлекеттердин желегини билип үйрөнсө болот. Бул жерде биринчи стандарттык түрдө жөнөкөй кылып жазсаңыздар, мындай баардыгы эле биле турган ушундай желектерди чыгарышы мүмкүн. А сиздер промптко таанылбаган же болбосо ошол бардык дүйнө жүзүндөгү мамлекеттин татаал режимде ушундай оюнду түзүп бер деп промптко айтсаңыздар, анда дагы да сиздердин сунушуңуздарга карап түзүп берет. Бразилия бар экен, Кыргызстан, Түштүк Корея. Ката жооп берсек ката болот. Эгер бул түзүлгөн оюн жакпай калса, ушул жерде эле мисалга промптты кайра жаңылатып иштетсеңиз болот. Мисалы, бул жерге ар бир суроого убакыт берилсин деп жөн гана жазып койсоң, мисалы, ар бир суроого убакыт берилсин десеңиз, анда ошол эле кодуңузду жаңылап, ошол эле кодду жаңылайт. Убакыт ар бир суроого убакытын эсептей турган кылып кошуп берет. Кайра көчүрүп алабыз. Анан жанагындай кылып экинчи текстибизге кирип сактайбыз. Файл сохранить как кылып ошол география 2 деп койсок да болотму? .html сактайбыз. Андан кийин бизге мына география 2 деген сакталды. Муну ачып көрөбүз. Эми мындай дагы да оюн режими жаңыланды десек болот. Бул кайсы өлкө? Кыргызстан. Жооп бергенде мына убакыт кетип атат. Кыргызстан таптык. Ар бир суроого 10 секундадан берилген. Убакыт аз калган сайын түсү дагы өзгөрөт экен бул жерде. Ушундай кылып бул оюнду жаратууда ар бир ошол колдонуучунун, түзүүчүнүн фантазиясына карап ошол оюн мындай өркүндөп кете берет да. Мисалы, мен азыр ошол эле биринчи жөнөкөй оюнга убакыт кошуп койдум. Упай бул жакта турат. Сиздер дагы да башка нерселерди кошуп өнүктүрө берсеңиздер болот да бир оюнда. Бул мисалдар. Эми дагы да жакшы жери, эң жакшы жери бул интерактивдүү оюндар жана эмне үчүн офлайн деп атап койдум темада. Интерактивдүү оюндар жасоо. Бул оюндар, сиздер түзгөн оюндар компьютериңиздерде интернет жок учурда дагы иштейт. Интернет керек эмес бул нерселерге, кодду түштөдүңүздөр. Интернет жок учурунда дагы кадимкидей ушундай болуп иштейт. Интернетсиз иштейт. Жана бул оюндар менен башка бирөөлөр менен бөлүшсөңүздөр болот. Мисалы, азыр муну ачып көрөлү. Телефонда кандай көрүнөт экен болот.
Мисалы азыр сиздерге ушул түзүлгөн оюнду акыркы география сабак боюнча Telegram группага таштайбыз. Офлайн оюндар дегенге таштайын да. География 2. Болбосо WhatsApp'тан таштасам да болот. WhatsApp'ка киресиздер дагы сиздер түзгөн оюнуңуздарды башка бирөөлөр менен бөлүшө аласыздар. География 2 деген HTML файлды WhatsApp группага таштап атам азыр. Кааласаңыздар телефондон ачып көрсөңүздөр болот. Кааласаңыздар ноутбукта болсо, ошол ноутбуктан да ачып көрсөңүздөр болот. География 2 HTML. Сиздер муну жүктөп аласыздар. Жүктөп алгандан кийин ошол жүктөлгөн файлды ачсаңыздар, сиздер түзгөн оюн офлайн түрүндө каалаган оюнча ойнотула берет. Анан интерактивный доскага кантип улайбыз, кантип иштетебиз деген суроого деле ушул жооп. Түзүлгөн оюндардын файлдары сакталат да, сиздер оюнду түзүп файл сактап атасыздар. Ушундай эле кылып өзүңүздөрдүн WhatsApp личкаңыздарга же болбосо бир жакын тааныштарыңыздарга жөнөтөсүздөр. Мисалы WhatsApp'тан өзүмө жөнөтүп берейин ушул файлды. Анан интерактивный доскадан WhatsApp'ыңыздарды улап, ушул файлды интерактивный доскага жүктөп, ошол аркылуу ачсаңыздар болот. Ушул оюндун түрлөрү. Эгер идея жок болуп келсе, сиздерге ушул бир канча 4 вариантта идеяларды жазып койдум. Ушуларга карап табып түзсөңүздөр болот. Мисалы география өлкөнү тап дегенде ушундай оюн түзүп берди. Сиздерде идея жок болсо, ушуну эле өзгөртүп түзсөңүздөр болот. Промптун алып туруп, предметтин атын өзгөртүп, мисалы ушул сүрөттөр чыксын деп, же болбосо сүрөтүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр, ошого карап ушул сыяктуу оюндарды түзүп берет. Мисалы математика боюнча да көрөлү. Математикадан берген мугалимдер же окутуучулар болгон болсо, жаңырдан сакта деген оюн бар. Бул жаңырдан сакта деген кошуу, кемитүү, ар кандай мисалдагы сандар жогорудан ылдый карай жаңырга окшоп түшүп турат. Ошол сандар түшкүчө эсептеп жолун беришибиз керек да. Ошондой оюн да түзсөк болот. Бул промпт көчүрө алабыз. Мисалы мага математикадан тез эсептеп оюн жасап бер дейбиз. Эгер ушул эле кысканы берсе, анда өзү каалаган оюнду түзүп бериши мүмкүн. Сиздер мисал катарында кандай болуш керек ошону жазсаңыздар да болот. Мисалы экрандын жогорку жагынан ылдый түшүп турсун дейт мисалдар. Окуучу жоон жазыш керек. Оюндун деңгээли бара-бара татаалдашсын, бардык код бир файлда болсун дейт. Көчүрө алабыз. Бир жолу айткандан кийин жемини өзү түшүнөт. Сиздер баягы бардык кодду бир файл кылып жаз дебесеңиздер дагы, негизинен оюн түз же болбосо программа түз дегенде бизге жемини ошол HTML, CSS, JavaScript форматында оюндар түзүп берет. Азыр промпт жеминиге айтабыз. Мага математикадан тез эсептеп оюн жасап бер. Мисалдар экрандын жогорку жагынан ылдый түшүп турсун. Окуучу жоон жазыш керек дегенде. Бул оюнду да сынап көрөлү. Кандай оюн түзөт? Математикалык жаңбыр аттуу оюн даярдадым дейт. Эмне жөнүндө экенин ушул жерден дагы көрсөңүздөр болот. Ар бир 5 туура жооптон кийин оюндун деңгээли көтөрүлөт дейт. Деңгээл өскөн сайын мисалдардын татаалдыгы, сандар чоңоёт дейт. Демек, биринчи мисалы 2+2 деген сандар түшүп аткан болсо, анда 5 жооп туура бергенден кийин уже 2 орунду сандар түшөт. Андан кийин дагы татаалдашып кетет деген суроо. Окуучу жоопту жазып, Enter баскычын басыш керек дейт. Бул сиздерге оюн боюнча инструкция болуп калат экен да. Ушул инструкцияны өзүңүздөр үчүн жазып алсаңыздар да болот. Кийин мисалы студенттерге ошол оюнчуларга түшүндүрүп атканда айтып коюшуңуздар керек. Сандын туура жообун жазып, Enter'ди басыш керек деп. Даяр болгон кодду көчүрө алабыз. Жогорку жагынан көчүрүлгөндөн кийин азыр сиздерге биринчи вариантын көрсөтүп жатам. Анан экинчи варианты кандай иштейт? Текстовый документ ачпай туруп деле сактаганды үйрөтөм. Азыркы эски метод менен ачып турайлы мына. Создать текстовый документ деген басасыз. Обычный блокнот папка түзүлөт. Анын ичине киресиз. Көчүрүп алган кодубузду бул жака сактайбыз. Андан кийин файл, сохранить как деген басабыз.
Сохранить как ушул жерге мисалы ошол оюндун аталышын жазабыз. Matematika.html. Оюндун же предметтин атын жазып .html деп сактайбыз. Сакталгандан кийин блокноттон чыгып кетебиз. Анан бизге мына математика деген браузер аркылуу ачылуучу ошол оюн даяр турат. Ушуну эки жолу бассак, бизге оюн ачылды. Мына 9+10 19 2 мына өзү айтып аткандай мына сандар түшүп келип атат. 8 7 1 2 11 6 мына суроо белгинин алдына ошол жообу канча болот ошону жазып энтерди басып жетишип калышыбыз керек экен. 2 бара-бара деңгээли 2ге өттү мисалы 2 15+6 21 ушул сыяктуу иштейт. Эгер бул пропускать эткен болсок, мына жан деп турат, бул жерде бизге мүмкүнчүлүк берилет экен. Мисалга 3 жолу өткөрүп жибергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалы 5+8 дегенди билбей калсак, мына 1 жаныбыз кетти. Андан кийин бул акыркы шанс болчу 18. Бизде оюн башталганда демек 3 жан болот. Ага чейин ойносок болот. 5 18. Ката болсо, бул экрандан жок болуп кетпек экен. Бул пайларыбыз сакталып турат. Деңгээл канчанчы деңгээлде оюн болуп атат. Ушул сыяктуу оюндар түзсө болот. Бул абдан жөнөкөй, анан интернетсиз иштейт. Эң жакшы жери ушул интернетсиз иштейт. Жана оюн түзүү логикасы жана кантип түзөбүз деген суроого дагы бул өтө жеңил да. Кээ биркилериңиздерде мындай болушу мүмкүн. Мен азыр экинчи жолун көрсөтөйүн. Башка оюн түзүп көрөлү, ошону башкача түрдө түзүп көрөбүз. Эгер ушул түзгөн оюндар жакпай калса, өзгөртсөңүз болот. Мисалы, мага аябай кол заманбап дизайнда жасап бер десеңиз, ушул азыркы мисалы математика деле биринчи түзгөн өтө жөнөкөй да. Сиздер дизайнын ачык түстө, элдерге көрүнүктүү, көз албай турган, окуучуларга түшүнүктүү боло турган деңгээлде түзүп бер деп толуктап промптко айтсаңыздар, анда ошого ылайыктуу кылып түзүп берет. Мен оюндарымды эңге кирип кайра көрөлү. Математика. Мисалга ушул жерден өтө тез түшүп кетип аткан болсо сандар, кайра дагы промптка жазып, мисалдарды түшүү ылдамдыгын азайтып бер деп жазсаңыздар, ошого карап оюнуңуздарды түзүп берет. Оюндун аягында окуучулардын атын сурап, сертификат сыяктуу жыйынтык чыгар деп мисалы кошумчалап айтып койсоңуз болот. Оюн бүткөн соң эле оюн бүттү дебей, мисалы оюндан бүткөндөн кийин окуучунун атын сурасын дейт. Мисалы мен Жанболот деп жазып энтерди баскандан кийин, вот ушундай упай топтоп ушундай жетишкендикке жетишти деген сыяктуу натыйжаны чыгара турган кылсаңыздар болот. Анан ар бир туура жоопко кубанычтуумун дейт. Мисалы, ар бир туура жооп болгон сайын бир өзүнчө бир звук чыгып турсун, же кандайдыр бир эффект чыгып турсун дегендей аткарсаңыздар болот. Жемини үчүн жакшы. Анан интерактивдүү оюндар үчүн дагы бир идеялар. Мисалы, кандай оюн керек? Сөздөрдү дал келтирүү дейт. Мисалы, англис тили болобу, кыргыз тили, кайсыл тил болсо дагы ошол тилдерден сөздөрдү жана алардын котормолорун дал келтирүүчү оюн жасап бер десеңиздер болот мисалга. Анан кийин математика боюнча экинчи класс үчүн кошуп алуунун машыктыруучу упай топтоочу программа жазабыз деп. Тарыхка байланыштуу турган болсо, мисалы, Кыргызстан тарыхы боюнча убакыт чектелген таймер менен тест түз десеңиз, ошол темасына карап сиздерге тест түзүп берет. Карточкалар дейт, ушуну текшерип көрөлү. Мисалы, сиздер буга чейин өткөнбүз. Notebook LM'ден карточка түзүп берет, же болбосо мына билим АКЖ'деги карточкаларды дагы салыштырып көрсөк болот.
ноутбук эламда пересказ, презентация же болбосо тест карточка түзгөн болсоңуздар, ошол сыяктуу карточка түзсөңүздөр болот. Мисалга, мына биздин база даных боюнча карточка түзүп берген. Карточкалар кандай болот? Ошол флеш картс деген даяр түзүлгөндү ачып көрөлү. Мына карточка кандай иштейт? Карточка чыгат, басканда артында жоо болот. Ушундай карточка түрүндө ушундай оюндарды, мисалы, ноутбук элем аркылуу сатып албай, же болбосо башка бир сайттар аркылуу кылбай, өзүңүздөр да түзсөңүздөр болот. Өзүңүздөргө тиешелүү сабактар. Муну кандай кылабыз? Ошол Gemini'ге киребиз. Мисалга, химиялык элементтер же болбосо кайсыл предмет аркылуу түзсө, математика боюнча дейли, мисалы. Математика же болбосо химия дейли. Химия боюнча флеш картс деп аталат да, флеш картс. Карточкаларын түзүп бер. 10 суроо болсун. Суроолор химиялык элементтер тууралуу болсун деп жазып коелу. Химия боюнча флеш карточкаларын түзүп бер. 10 суроо болсун. Суроолор химиялык элементтер тууралуу болсун деп жаздым. Менин шаблонума карап, өзүңүздөр деле ушундай кылып кыска кылып жазсаңыздар болот. Gemini'ге предмет изер жазасыздар, канча суроо экенин жазасыздар, анан кандай түрдө жасалсын. Сизге уже даярдап берди. Көчүрөбүз. Бул жакка дагы ошол блокнот ачабыз. Текстовый документ. Текстовый документтин ичине кирип, көчүрүп алган кодубузду таштайбыз. Андан кийин файл, сохранить как. Бул жерге ошол химиядан түздүк азыр. Химия .html деп ошол эмне жөнүндө түзсө ошонун аталышын, анан .html деп сөзсүз түрдө сакташыбыз керек. Сактайбыз. Анан бул ашыкча түзүлүп болгондон кийин бул тексттерди өчүрүп салсак боло берет. Блокнот файлдарда. Анан мына ушул Google Chrome'дун значогу турган файлдарды калтырабыз. Ушул химия боюнча түзгөн карточкаларды текшерип көрөлү. Мына суроолор турат. Мына химиялык элементтерде бизге 10 суроо түзүп берди. Карточканы басып жолун көрүңүз дейт. Эң жеңил элемент кайсыл дейт. Суроо чыгат, ошону басканыбызда суутек дейт. Алтындын химиялык символу дейт. АУ дейт. Ушундай элементтер тууралуу болот тема. Бул айтайын дегеним, жалаң гана мына оюн түзгөндө эмес, ошол сиздер өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга карап оюн эмес, ушундай интерактивдүү панелдерди жана башка нерселерди түзүп аласыздар өзүңүздөргө. Мисалы, бир химиядан берген мугалим болсо, болду, ушул түзгөн нерсеси өзүнүн ноутбугунда авторский болуп калат. Же болбосо ушул жерге мына химиядан берген, же болбосо ачык сабак өткөндө, же бир конкурстарга катышып атканда комиссиялар сурап калышы мүмкүн. Бул өзүндүкү эмес, башка сайт деп калышы мүмкүн. Кантип түздүм дегендей. Ошол жерге мисалы башка бөлүм менен бөлүшкөндө дагы эме кылсак болот. Бул жерде азыр биз жазган боюнча гана жасап берди. Ошол үчүн бизге оюндун ичине менин автордук атымды жазып кой деп туруп, автор өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөрдү жазасыздар. Карточкаларды түзгөн деп жазган. Азыр бизге ушул эле ушул химия боюнча түзүлгөн ушундай сайтка авторун кошуп жаңылап берет. Бул эмне үчүн? Эгер сиздер өзүңүздөр
сайтты оңдай албасаңыздар ушундай кайра эле Gemini'ге кайрылып оңдосоңуздар болот. Же болбосо кодду түшүнсөңүздөр блокнот аркылуу ачып оңдосоңуздар болот. Азыр ушул кодду кайра блокнот аркылуу ачсак да болот. Мисалга, бул кодду кантип оңдойбуз же болбосо жаңылайбыз деген суроо болушу мүмкүн. Химияны басасыздар. Оң жагын басып, открыть с помощью деген басасыздар. Бул жерде сиздерге ушул программаны кайсыл программалар аркылуу ачабыз деген суроо да. Кайра эле ушул файлды блокнот аркылуу ачсак болот. Блокнотду тандайбыз. Ачканда бизде ошол сайттын коду ачылат. Общий белгилейбиз жалпы. Андан кийин азыркы жаңыланган кодду таштайбыз, сохранить этебиз, чыгабыз. Болду, азыр сайтты ачсак, бизге дагы да мындай дизайн стилин дагы жаңылап берип тур. Мисалы, биринчи могул сайтка караганда экинчи иштелген сайт жакшы чыккан. Мисалы, химиялык элементтер дүйнөсү деген темада. Анан автор Калбаев Жамал Искендерович ошол сиздерден аты жөнүндө турат. Эң ылдыйына дагы 2024 бардык укуктар корголгон түзгөн Калбаев ЧВ деп. Ошол сиздердин официалдуу бир сайт түзгөнгө дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ушул сыяктуу эле. Бул кандай? Мисалга, азыр бир окутуучу эртеңки сабакка мындай ачык сабак өтөм десе, ушундай нерселерди колдонсо болот да. Ушундай нерсени өзүм түздүм деп интерактивдүү доскадан мисалы темасын жазат. Ошол кайсыл темалар боюнча ушундай карточкалар даярдагысы келет. Темасыны, суроолорун жазып, ушул боюнча мисалы 20 карточка даярдап бер десе болот, 100 карточка даярдап бер десе да болот. Ошол мугалимдин берген суроолоруна карап ушундай суроолорду, карточкаларды түзүп берет. Бул ноутбуктан көрүнгөн үчүн да ушундай болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок интерактивдүү доскада дагы да кызыктуу болот деп ойлойм. Себеби чоң экранда чыгып, мисалы, бул ошол экзаменде алынуучу билеттер барбы, кагазга чыгарган, ошонун электронный деп түшүнсөк болот да. Кагазга чыгарып, аны кыркып, дагы ар кандай кылып коюштун ордуна ушул санариптештирүү жакшы болот. Суроолор чыгат, студент чыгып, өзүнүн каалаган суроолорун тандаса болот. Бул жерде сразу эле суроолор ачылып калат экен. Ушуну да оңдосок болот. Мисалга, ушунун акырына чейин бүтүрүп коелу, андан кийин тема өтөйүн. Азыр мисалы билет тандаган учурда, интерактивдүү доскага чыккан учурда студентке сайт ачылганда эле сиздердин түзгөн суроолоруңуздар көрүнүп калат экен. Ушуну мисалга билеттер жашыруун түрдө болсун да. Билеттердин ордуна биринчи сандар чыксын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген. Андан ошону басканда суроо чыга турган кылабыз. Ал үчүн эмне кылабыз? Скриншот кылып алсак да болот бул нерсени. Сайтыбызды скриншот кылабыз. Сүрөт аркылуу дагы Gemini түшүнө алат. Вставить этебиз. Gemini'ге сүрөтүбүздү вставить этебиз дагы. Суроолор сайт ачылганда көрүнүп турат экен. Биринчи аларды сан менен жашыр дейли. Мисалы, 1ден 10га чейин. Андан кийин суроолор окулсун дейли. Азыр ушуга карап бизде сайтыбызды кайра да жаңылап берет. Жакшы сунуш дейт. Биринчи сандар, андан кийин биринчи басканда суроо чыгат, экинчи басканда жооп чыгат. Иштөө режимде ушундай абдан тез болот да. Ушундай сайтты, программаны ушундай 1 мүнөткө жетпеген убакытта жасап берет. Кайра ушул кодду көчүрөбүз. Биздин сайтка киребиз, химияны басабыз, мышканын оң жагын басабыз. Андан кийин блокнот аркылуу ачабыз бул сайтыбызды. Анан жалпы белгилеп туруп, өчүрүп, кайра ошол Gemini'ден алган кодубузду бул жака таштайбыз,. Эми кайра химияны ачып көрөбүз.
Birinchi суроо, экинчи суроо бизге көрүнбөйт. Студенттерге да көрүнбөйт. Мисалы студенттер интерактивдүү доска чыгып, билет тандашат. Мисалы 6-чыны бир студент чыгып тандаса, сайт өзү интернет. Туура эмес түзүп койгон болушу мүмкүн кээде. Ошол Gemini'ге кирип, кайра ушундай катачылыктар болуп атат десеңиздер, ошого карап түзүп берет. Ошол ката болгон жерин дагы кайра сүрөткө таштап, скриншот кылып аласыздар. Gemini'ге таштайбыз. Ушундай ката болуп, сайт толук иштебей жатат. Оңдоп бер дейли. Же өзүңүзгө эгерде ушул вариантты жаккан болсо, ушул боюнча деле калтырып койсоңуздар болот. Суроо чыгат. Андан кийин жообун көрө ала тургандай кылып. Сүрөткө карап биздин кодубузду анализ жатат. Сүрөттө ката карточканын айлануу механизминдеги 3D анимациясы элементтердин бири-биринин үстүнө чыгып калганынан болуп жатат дейт. Бул ошол катаны эсте алып, ошол кодду кайра жаңылап берди мисалга. Папкага киребиз, химия бөлүгүн ачабыз, блокнот аркылуу ачабыз дагы. Ушул кодубузду кайрадан жаңылайбыз. Сактап кайра чыгып, текшерип көрөбүз. Эми окшошту мына. Бизде 10 суроо бар. Мисалы, студент доска ачып 3-чүнү басса, суроо чыгат. Абанын 78% түзгөн газ деген суроо экен. Жооп берет. Жооп бергенден кийин жообун көргөндө азот деп жооп чыгат. Бардык билеттерди ушундай ачып, иштетип көрсө болот. Баарын баштапкы абалга келтирүү деген басканда кайра билеттер жабылат. Бул азыркы сиздерге көрсөтүп жаткан интерактивдүү ушундай программалар, оюндар бардыгы мындай сиздердин ноутбугуңуздарда локальный иштейт. Ошол себептен дагы бул офлайн. Интернет жок учурунда дагы иштете аласыздар. Жакшы, мисалы, интерактивдүү доскага өткөрүп аласыздар дагы, интернет өчүрүп калган убагында, же болбосо интернет жок убагында дагы бул кадимки ушул программаны иштете аласыздар. Ушул түзгөн сайт программалар сиздерге да таштап коем, сиздерден да ачылат. Кааласаңыздар телефондон ачып көрсөңүздөр болот, кааласаңыздар ноутбуктан дагы алып иштетип көрсөңүздөр болот. Телеграмда бөлүшөйүн. Офлайн оюндар дегенге, мисалы, химия сабагынан карточкалар боюнча түздүк. WhatsApp'тан дагы ачып карасаңыздар болот. Химия. Сиздер ошол WhatsApp'ты ачып, химия деген бассаңыздар жүктөлөт файл. Жүктөлгөндөн кийин бул сиздерде калат, ошол сиздердин ноутбугуңуздарда. Анан эгер муну өзгөртөм десеңиздер, сиздер деле бизде азыр башка колдонуучу болсо, загрузка деген бөлүмүнө түштү. Муну өзгөртөм десе, мышканын оң жагын басып, открыть с помощью деген басып, блокнот деген аркылуу ачат. Блокнот аркылуу ачканда бизде ошол карточкалардын сайттын коду ачылат да. Муну өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, ылдыйчып, мисалы, алар өзгөртө ала турган жер, мисалы, Калбачомут Искендерович деген, ушул жерде, мисалы, өзүнүн атын өзгөртсө болот. Мунара деген да колдонуучу жүрөт эле, Мунара же болбосо Айбек деген абайларыбыз бар, мисалы, Айбек деп туруп сактайбыз. Автор деген дагы өздөрүнүн аталышын аттап сохранить этип кайра чыгып, ушул файлды ачканда автор Айбек дейт. Өзүңүздөр ушул офлайн кодду өзгөртүп, башка бирөөлөр менен да бөлүшүп ойносоңуздар болот. Бул сиздерге менин гана мисалымдагы ушундай оюн жана башка карточка тесттер болду. Дагы кандай, мисалы, предметтен нелер түзсөк болот? Математикадан сандарды кошуу боюнча рандомдук сандар менен, тил сабактарынан сөздөрдүн котормосун табуу же сөздөрдү куруу оюнун,
тарых географиядан мисалы картадагы чекиттерди табуу, ошону тест оюндар түзсөңүздөр болот. Химиядан азыр сынап көрдүк, элементтердин касиеттерин дал келтирүү дейт. Оюн түзгөндө, программа түзгөндө ошол сиздер каалаган нерсени аткара аласыздар. Анан дагы бир нерсе, сиздер интернеттен же Инстаграмдан баягы хит болуп жаткан оюндарды эле өзүңүздөр түзө аласыздар да. Ал кандай ишке ашат? Мисалга, жакында эле бир эжекенин рефлексия боюнча түзгөн нерсесин көрүп калдым. Мисалы интернеттен көрүп калган оюнуңуздарды же программаны көрүп калсаңыздар, ошол замат эле алып ачып, азыркы мен айткандай ачып, кадимкидей түзүп алсаңыздар болот. Бул абдан жакшы, жана өзүм дагы сынап көрдүм. Азыр ушуну дагы сынап көрөбүз. Мисалга, мугалимдер, чоң мугалимдер, сиздер дагы билсеңиздер келет. Сабак бүткөндөн кийин ар бир ошо окутуучудан, окуучулардан рефлексия деген түшүнүк бар. Ошол сабак боюнча канчалык деңгээлде түшүндү, рефлексияны кошуп койсоңуздар болот санаңыздарга сабак бүткөндөн кийин. Мисалга, бир эжеке ушундай Инстаграмдан алдым бул маалыматты. 1ден 10го чейин сан чыгат экен. Мугалим өзүнүн атын жазган. Мугалим Салима Абдуманапова дейт. Рефлексия сабагы дейт. Бул жерде ошо окуучулар сан тандайт экен. Сан тандаганда, мисалы 3тү тандаса керемет дейт, 9ду баса таң калыштуу, 4тү баса сиз мыктысыз дейт, 6-ны баса алга дейт экен. Ошондо мисалга интерактивдүү оюндарды биз эми жасай алабыз дейт. Бул да ошол сайт боюнча да түшүнүгү бар эжеке экен, ошол үчүн бул дагы ушинтип бөлүшүп атат. Бул жерде комментарийди карасак, мисалы 121 адамга ушул нерсе керек экен да. Ушундай рефлексия, ушуну каалагандар, ушундай түзүүнү каалагандар, же болбосо ушул оюнду сатып алам дегендер рефлексия деп жазышкан комментарийге. Ушундай оюндарды эми сиздерге ушул сабактан пайдаланып, сиздерге да кантип түзгөндү үйрөтүп коеюн. Эгер сиздердин да оюн көрүп калсаңыздар, жеминиге мындай ушундай оюн көрүп калдым, 1ден 10го чейин ушундай рефлексия экен, рефлексия тууралуу мисалы 1ден 10го чейин экен деп ушинтип айткандын ордуна мындай алсаңыздар болот да. Ошол Инстаграмдан кайсыл жерден көрсөңүздөр дагы канчалык даражада балдар ушул жерден эле мына скриншот, телефондон болобу, компьютерден болобу скриншот кылып аласыздар ошол көргөн оюнуңуздардан. Мен мисалга азыр ушул оюнду жасап көрөлү. Рефлексия. Скриншот эттим. Мен кайра ушул жеминиге киребиз. Скриншот кылып алганыңыздан кийин Ctrl+V бассаңыздар, ошол скриншот жүктөлөт жеминиге. Анан жемини азыр бизге ушул сүрөткө карап түзүп берет. Айтасыздар, сүрөттө көрүп турганыңдай рефлексия түзүп бер дейли. Рефлексия түзүп бер дейли жазып коелучу, эмне кылат экен. Кыска эле сүрөттү жөнөттүк. Сүрөттө көрүп тургандай рефлексия түзүп бер дедик. Сабак окуучулар менен сабактын соңунда рефлексия кайтарым байланыш жасоо үчүн 3-сүрөттөгүдөй ыкма менен натыйжалуу бул окуучунун сабакты кандай өздөштүргөн же маанайын тез билүүгө жардам берет дейт. Рефлексияны уже түзүп берип койду бизге, даяр. Муну текшерип көрөбүз азыр. Бул оюнда эмнелер камтылган? Бул жерде биринчи таанышып алсаңыздар болот. Тандоо дейт. Окуучу 1ден 10го чейин сандардын бирин тандайт дейт. Интерактивдүү жооп. Ар бир сандын артында сабакка болгон баа дейт. Мисалы, баарын түшүндүм, дагы иштешим керек, жана башка ошол сыяктуу жашырылган тексттер пайда болот дейт. Автордук колтама дейт. Сиздин атыңыз жана Салима Абдуманапованын аты сүрөттөгүдөй кошулду дейт. Бизде сүрөттө Салима Абдуманапова деген бул жерде сүрөткө дагы кошулуп калган экен. Ошого мугалим деп туруп ошол маалыматты алып коюп тур. Сиздер блокнотко таштагандан кийин бул жерди өзгөртүп алсаңыздар болот. Кодду даярдап болгондон кийин жанакындай эле могул жактан скопировать код деген басабыз. Менин оюндарым дегенге киребиз.
мышканын оң жагын басып создать. Текстовый документ ачабыз. Текстовый документке киребиз дагы. Кодубузду тыштайбыз. Мына жогору чыгып биз өзүбүз жазылган жерлерди көрсөк болот. Мына мугалим деген жерге өзүңүздөр аты жөнүңүздөрдү жазып алсаңыздар болот. Мисалга мен өзүмдүн атымды жазайын. Сактайсыздар, жазып бүткөндөн кийин сохранить Ctrl+S басасыздар. же болбосо бул жактан да файл сохранить как. Ушул жерге мисалы азыр биз эмне жөнүндө түздүк? Рефлексия. Рефлексия деп туруп .html деп форматын HTML форматта сактайбыз, сохранить басабыз. Блокноттон чыгып кетебиз. Бизге мына рефлексия деген оюн даяр болду. Мына ачып көрөбүз ичине. Мына дал ошол Инстаграмда көргөн оюнду мына биз азыр 1 мүнөттүн ичинде түзүп койдук десек болот да. Өзүңүздүн маанайыңызга же жетишкендигиңизге жараша санды тандаңыз дейт. Мисалы мен 5ти тандап көрөйүн. Орточо дейт. 9 бассак кызыктуу болду дейт. 10 бассак суроолорум бар. 7 сонун. 6 кайра кайталайм. 2 эң жакшы. 1 абдан начар дейт. Түшүнүктүү болду. Жакшы аракет дейт. Бул жерде мисалга жемин азыр бир айтканыңыздарда деле мына видеодо буга скриншотто бизге баягы мындай майрамдык маанайда атылган фейерверктер көрүнбөй калыптыр. Ошо бизге мындай бир аз жөнөкөй кылып түзүп коюптур. Кайра дагы айтабыз жеминиге. Сандарды тандаган учурда майрамдык маанайда фейерверктер атылсын. Фейерверк деген ошол баягы майрамда пак эткизип атылат. Ошол сыяктуу эффекттерди жаратсын дегендей. Маанайда фейерверктер атылсын жана кошумча үн чыгып турсун дейли. Эгер жөнөкөй кылып койсо ушундай айтсаңыздар болот. Бул эң сунуш дейт. Эң сонун сунуш дейт. Ошол сиздер жемини толуктай албай калса, анда сиздер кошумчалап толуктасаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтып, фантазияңыздарга карап жаңылайсыз. Эми копировать этебиз кайра кодду. Эми мына биз мурда түзүп алганбыз рефлексия дегенди. Ошону басып, мышканын оң жагын басабыз. Андан кийин блокнот аркылуу ачабыз бул оюнду. Жалпы белгилейбиз Ctrl+A менен, Ctrl+V менен кайра ушул акыркы көчүрүп алган кодубузду сактайбыз, кайра чыгабыз. Эми ачып көрөлү. Эми текшерип көрөлү. Мисалы 5ти басып көрөлү. Мына. Эми мына өтө сонун болду деп айтсак болот. Мына. Бул интерактивдүү доска чыгып көрүп, ошол мисалга мен өзүмдү 10 деңгээлде басам дегеним. Мына 10 басканда суроом бар деп жатат. 8 басканда жаңы маалымат алдым дейт. Бул нерсени мына сиздерге деле иштетип койсоң болот. Мисалы бүгүнкү сабак кандай болду дегенде ар ким өзүнө тиешелүү деңгээлде мына сандарды тандайт. Мисалы 9ду басып көрсөк, кызыктуу өттү деген. Ушундай сонун программа, рефлексияларды жандуу кылып өтсөңүздөр болот. Бул жерде оюн түзгөндө, ошол нерселерди түзгөндө баардыгы сиздерден гана мындай үмүт берет да. Мисалы баягы мультфильм жомоктордо болот го, жин чайнекти кармап алып айтканын аткарат. Ошол сыяктуу эле. Сиздерге жемини ошондой нерсе деп ойлосоңуздар, 3 тилек эмес, сиздердин каалаган тилегиңиздерди аткара алат. Ошол сиздердин айтканыңыздарга карап. Мисалы биз биринчи түзгөндү көрдүңүздөр, жөнөкөй гана кылып түзүп койдук. Азыр биз ошол видеодогудай, Инстаграмдагыдай фейерверктер атылып атат. Мында кандай үн чыгып атат билбедим, бирок бизики акырында дагы да жакшыраак болду деп ойлойм. Музыка үн кошуп берсин дедик кнопкага. Басканда үн мына эски версиясында мына үн да чыгып атат. Сиздер мисалы басканда кар жаадырып койсун десеңиздер, кар жаадырып коет. 15ге чейин десеңиздер, 15ге чейин дейт.
7 санын чоң кылып экранга чоң кылып чыгарып берсин десеңиздер, 7 санын экранга чоң кылып чыгарып берет. Ушул сыяктуу нерселерди аткарсаңыздар болот. Анан бул ошол кодун сактап алгандан кийин болду, мына сиздердин ноутбугуңуздарда сакталат. Буну качан, кайсыл убакта колдонсоңуздар болот. Интернет жок. Мен оюндардын папкага киресиз. Бул жерде ошол сиз түзгөн оюндар дайым сакталып турат. Рефлексияны каалаган учурда интернет бар болобу, жок болобу ачасыздар. Ушул ачылат мына. Телефонда кандай көрүнөт мында. Бул рефлексияны дагы сиздерге жөнөтүп коеюн. Бөлүшүп, телефондо же болбосо ноутбукта текшерип көрсөңүздөр болот. Блокнот аркылуу ачабыз. Блокнот аркылуу ачкандан кийин жерде бир эжекенин аталыш калып кетиптир. Ошол мугайимде мына. Сохранить этейин сиздерге жөнөтүп көрөйүн. Көрүп жаткандар болсо, ошол WhatsApp-ыңыздарда ачып текшерип көрсөңүздөр болот. Рефлексия деген файлды сиздерге жөнөттүм. Сиздер да кийин мындай өзүңүздөрдүн түзгөн оюнуңуздар же идеяңыздар болсо, ушундай түзүп бүткөндөн кийин Telegram группага же WhatsAppка аткарылган тапшырмалар деген бөлүмгө ушинтип түзгөн нерсеңиздерди жөнөтсөңүздөр болот. Мен офлайн оюндар деп атайын бөлүм ачып койдум. Ушул жака таштайын, ушул жактан дагы ачып иштетсеңиздер болот. Telegramдан кээ бирки файлдарды ачканга доступ бербейт, ошон үчүн WhatsApp'тан ачсаңыздар жакшы болот. Бирок Telegramдан дагы негизи ачылат. Кээ бирки функциялар эле иштебей болбосо, бардыгы аткарылат. Рефлексияны да ачыштап коеюн, жакшы бүткөн чабактардан. Өзүнүн атка өзгөртүлөт. Бүгүнкү сабак негизинен ушул оюндар түзгөндү, карточка тест түзгөндөрдү үйрөндүңүздөр жана рефлексия. Негизинен рефлексия дегенде мен ушундай түшүндүм. Ушундай бир гана түрүн жасап көрдүк. Сиздер рефлексияны мисалга кандай ойлойсуздар? Башка вариантта түзсө дагы болобу? Мисалы, 1ден 5ке чейин чыгарып, басканда башкача нерсе боло турган. Же болбосо ошол сиздердин идеяңыздарга карап жаралат да негизи. Бүгүнкү сабак ушул. Анан калган убакытты сиздерге дагы бөлүшөлү. Себеби бул сабак бүткөндөн кийин кээ биркилериңиздер түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Ошолго байланыштуу азыр калган убакытты сиздерге бөлөйлү. Ким кандай темада кандай оюн түзө алат? Ноутбукта отурсаңыздар, жасап көрүп, бөлүшсөңүздөр, сиздер дагы экраныңыздарды мага окшоп мына трансляция кырып бөлүшсөңүздөр болот. Жасап аткан учурда мына чогуу жасайбыз. Кантип жасоо жолдору түшүнүктүү эле болдубу дейм. Эң жөнөкөй мына сиздерге оор программалардын кереги жок, оор коддордун кереги жок. Болгону мына папка создать этесиздер, жөнөкөй. Папкага киресиздер, жөнөкөй гана текстовый документ даярдап аласыздар. Анын ичине кирип, Gemini даярдап берген кодду таштайсыздар. Сохранить как кылып туруп, ошол Gemini түзгөн оюндун атын жазып, HTML деп сактап коесуздар. Сохранить. Кайра чыгып кетесиздер. Болду, мына оюн деген уже бизде HTML файлда. Азыркы оюнубуз даяр. Сиздерден суранат элем ушул тема боюнча ар бириңиздер ушундай оюндарды түзүңүздөр деп. Себеби бул жерде азыр 46 официалдуу түрдө негизинен 46 окутуучу катталган да. 46дан 46 идея келет да. Мисалы, ар кандай ушундай рефлексиянын түрлөрү, оюндун түрлөрү жана башка.
Бул нерсени көрсөткөн себебим мына ушул Инстаграмда көрүп жаткан оюнуңуздар, мисалы ушул эжекенде курсу бар, мисалы курстарга окуйт атайымда кылыш үчүн жана башка ар бир оюнду ушинтип түзүп алып саткан блогерлер да бар да. Сиздер ушундай нерсени үйрөнүп алсаңыздар, бир эле ушу менен чектелбестен мындай башка бирөөлөргө дагы оюн түзүп берип колдоно аласыздар. Бирөөгө муктаж болбойсуздар да. Ушул эң жөнөкөй. Бул эжеке деле ушул биз түзгөн метод менен түзсө керек деп ойлойм. Айтайын программисттер же бизге окшогон ушундай атайымдай бар тилди билген, мисалы язык программирования эмес, ошо каалаган мугалим ушундай нерсени түзө алат деген маанайда айткым келди. Сиздер дагы азыркы мен көрсөткөн боюнча, мисалы кийин деле ошо YouTube'га жүктөп киргизип коем сиздерге. Ошол жактан карап алып деле мен айтканды катар менен кылсаңыздар, сиздерде дагы ушундай натыйжа чыгат сөзсүз түрдө. Сиздер дагы аткара аласыздар. Сурооңуздар барбы ушул тема боюнча? Сурооңуздар болсо бериңиздер, ошого карап дагы башка бир оюндар түзүп көрөлү. Же ким кайсыл сабактан, предметтен кандай оюн же болбосо тест түзгүсү келет. Ошол боюнча айтсаңыздар, айтканыңыздарга карап түзүп берейин. Саламатсыңарбы, Жанболот? Саламатчылык. Мурда болот эле го. Кто хочет стать миллионером? Анан берки дагы бар эле. Своя игра, ошолорду дагы түзсө болобу? Болот. Ким миллионер болгусу келет деп жадайым кыргызча түзөлү же кандай кылайлы? Берет. Кайсы тилде болсо боло берет. Ким миллионер болгусу келет деген. Мына ушул азыр түзүп көрсөтөбүз. Ким миллионер болгусу келет деген оюн түз дейли. Анан оюндун суроолору кайсыл суроолор боюнча чыксын. Мисалы ошону да башкарсаңыздар болот да. Канча суроо чыксын дегендей. Эмне жөнүндө суроолор болсун мисалга? Жөнөкөй эле математика алты класс берип кое бергиле, жөнөкөй эле, пока көргөнгө. Бардык предметтерди аралаштырып дейли, Мейли. Кырып суроо түз дейли. Мисалы математика, химия, биология, кыргыз тили, рус тили. Ар бир туура жоопко тамашаларында канча сом деп койсок, мисалы 1000 сомдон берилсин. Эгер суроого жооп бере албай калса, группалашынан же болбосо классташынан деле мектепке салыштыра турумсак, классташтарынан жардам суроого мүмкүнчүлүк берилсин. Анан телефон менен таанышына чалуу мүмкүнчүлүк болсун. Заманбап дизайнда жасап бер. Болсо түзүп бер дейли. Заманбап дизайнда HTML, CSS, JS файлында HTML, CSS бардык кодду бир файл кылып түзүп бер дейли. Сен тереңирээк кылып көбүрөөк жазсаңыздар,
сайтыңыздар ошого байланыштуу мына татаалыраак чыгат да. Жөн эле ким миллионер болгусу келет деген эле оюн түзүп бер десе, бул өтө кыска мындай жөнөкөй кылып түзүп коюшу мүмкүн. Ошо азыр мен көбүрөөк промпт жаздым. Математика, химия, кыргыз тили, биология, орус тили боюнча суроо түзсүн, анан ар бир туура жоопко тамаша катарында деп эле коюп да. Мисалга 1000 сомдон берилсе деген сыяктуу даярдап берди. Көчүрүп алабыз. Азыр бул коддон жыйынтыгы кандай экенин көрө албайбыз. Ошого кодду көчүрүп алабыз. Оюндар деген жерге киребиз. Создать. Обычный эле текст. Же болбосо дагы башка бир вариантын көрсөтөйүн. Жөн эле мына программаңыздардан блокнот дегенди издейсиздер. Мына пуска кирсеңиздер, же болбосо мына каалаган жерде мына блокнот деген сөздөрдө болот сиздерде. Же болбосо поисктен блокнот деген приложениени өзүнчө эле ачып туруп, кайра создать этип отургучу ошо жаңы бир новая вкладка деп жаңы бир бет ачасыздар. Андан кийин ошол жана миллионер мен деген оюндун түзгөн кодун көчүрүп ушул жака вставить этебиз. Анан бул файлды сактап атканда сохранить как миллионер оюна millioner.html сактап атканда мына .html деп аталышын жазып сактайбыз. Бул блокнотты жаап салсак боло берет. Мына карайсыз, миллионер деген файлыбыз сакталды. Ушуну ачып көрөлү. Ким миллионер болгусу келет дейт. Классташтар чалуу деген да мүмкүнчүлүк коюптур. Мына математика 7 көбөйтүлгөн 8 канча болот дейт. Ката же болбосо туура жооп берип көрөбүз. Мына туура жооп берилген болсо 1000 сом топтойт экенбиз. Суунун химиялык формуласы дейт. Биз берген боюнча ошол математика, химия ошо предметтеринен аралаштырып суроо чыгарып атат. H2O'ну бассак, мына 2000 сом пайда болду бизге. Себеби биз промптко жазганбыз, ошол ар бир туура жоопко 1000 сомдон берилсин деген. Учурдагы сумма дейт. Ката жооп берсек, тилекке каршы жооптор эмес, сиздин утушуңуз 2000 сом дейт. Демек, канча туура жооп берген сайын сумма топтоло берет экен, ката жооп берген жерде оюн бүтөт экен. Дагы башынан текшерип көрөбүз. Кийинки суроо. H2O. Болушунча мындай көп сумма топтоого аракет кылышыбыз керек экен. Бул жерде кыргыз тили китеп сөзүнүн көптүктүрү дейт. Китептер 3000 сом. Адамдын денесиндеги эң чоң орган кайсыл? Негизи тери органга кирбейт, бирок тери туура жооп болсо керек, тери. Орус тили деген сөздүн мааниси саламдашуу. Ар бир предметтен бирден суроо коюлган окшойт. Ушу 5000 сом менен Кыргызстандын эң бийик чокусу бул суроого жооп бербей туруп, мисалы классташтар деген болсо кандай болот экен? Классташтардын көпчүлүгү жеңиш жообун туура деп жатышат дейт. Классташтардын көпчүлүгү жеңиш жообу туура деп жатышат дейт. Бул жерге подсказка катарында классташтардан сураса болот деген мааниде коштум да мен. Мисалга классташтар деген басып туруп, классташтарынан туура жоопту маалымат алганга мүмкүнчүлүк же болбосо чалуу. Досуң, мен так билбейм, бирок менимче бул жеңиш чокусу болуш керек дейт. Булар туура жоопко подсказка берип турат экен, ушундай мүмкүн деген сыяктуу. Бирок сиздер муну дагы мисалы чалуу деген басканда бир телефон тере турган экран чыгып, досуна же болбосо бирөөнө чалып, ушул суроонун жообун алганга мүмкүнчүлүк түзүп бер деп айтсаңыздар да болот да. Жеңиш деп көпчүлүк айтып атат. Демек туура экен. Куттуктайсыз, бардык суроолорго жооп бердиңиз. Сиздин тамаша утушуңуз 6000 сом дейт. Тамаша деп жазып эле коюп, ошо тамаша дегениме байланыштуу тамаша деп жазып коюптур. Негизи кылса болот экен ушундай нерсени да. Себеби бул жок акча болсо дагы негизи башында айтып коюш керек экен. Жалпы суроо, мисалы 30 суроо, ар бир суроого туура жооп берген окуучу 1000 сомдон утат дептир. Анан жыйынтыгында ушундай нерсе болот деп акчага коюп ушунча уттум дегенде мындай мотивация пайда болуп кызыгып окушат. Же болбосо мындай чоң суммада эмес, 20 сом, 10 сом деген сыяктуу сумманы коюп деле ойнотсоңуздар болот. Бул баштапкы түзүлгөнү ушундай болот. Анан сиздер
Дагы ушул эле боюнча калтырбай, дагы да өнүктүрсөңүздөр болот. Ал үчүн код кайра таштап бул жака ушул нерселерди кошуп бер, сүрөт кошуп бер, сүрөттөр менен чыксын суроолор. Анан ушундай анимация болсун деп дагы промптты канчалык жаңылаган сайын ошончолук сайтыңыздар дагы да өнүктүрүп кошо берет да. Бирок кодду түшүнбөгөн мындай жөнөкөй мугалимдерге биринчи түзүп берген жагы мындай жеткиликтүү эле болот. Сайтка кызыгып, ушундай сайт коддорун билген окутуучуларга дагы да жакшы болуп өзгөртүп иштеткенге жакшы. Рахмат, жакшы экен. Буну башынан баштап көрүш керек экен да. Башынан баштап көрүп, аракет кылып көрүңүздөр. Баардыгы эле ошол сиздер ойлогон эле нерсеңиздерди кылса болот да. Ойлогон эле нерсеңиздер сөзсүз түрдө ишке ашат. Категорияларга бөлүп жасаса да болот да, э? Ооба. Өз-өзүн жасап болот. Ооба. Хорошо. Рахмат. Бул жака ушул жерге жазсаңыз болот да. Мисалга, оюн баштардан алдың. Оюн баштардан алдың. Оюнчу биринчи предметти категориясы боюнча тандасын. Андан кийин суроолор ошол тандалган предмет боюнча чыксын деп жазып койсоңуз болот. Чыксын. Оюн баштардан алдың. Боюнча биринчи предметтерди тандаш керек, э? Мисалы, кайсыл предметтен ойнойт. Анан ошол тандаган предметине карап суроолор чыксын деп жазып койсоңуз болду да. Ошо жанагы эле кодду жаңылап берет. Көп күтпөйсүз, 1 минутка деле жетпейт. Мисалга азыр бул өзүнчө суроо түзүп ар бир предмет боюнча. Көптөгөн суроо түзүптүр. Сайт ачылганда математика, химия, биология же кыргыз тили категориялар чыгат. Анан ошону тандап баштайт экенбиз. Азыр ушунда текшерип көрөлү. Копировать этебиз. Жанагы миллионер деген кодубузду өзгөртөбүз. Открыть с помощью блокнотты киребиз дагы. Эски сакталган кодун общий көчүрөбүз дагы. Ставить этип жаңылап коебуз. Файл сохранить. Вот эми кайра ушул сайтты ача турган болсок, ким миллионер болгусу келет деген сайт ачылды. Эми предметти тандаңыз дейт. Азыр математиканы тандаса, математикага байланыштуу суроолор чыгат. Биологияны тандаса, биологияга байланыштуу суроолор чыгат. Кыргыз тилин тандаганда кыргыз тили. Ким кайсыл сабактан жарышам деп ошол миллионер болгусу келет деген ойногусу келсе, математиканы басса, 7/9 канча сыяктуу оюндорду ойной алышат. Ката болсо, жанагы эле алгоритм иштейт. Ката жооп бере турган болсо, ката, туура жооп бере турган болсо, дагы суроо кошуп коюптур, ошол боюнча кетет. Бул жагында ошол жалаң гана математика боюнча суроолор чыгат. Кыргыз тилин тандаса, кыргыз тилине тиешелүү суроолор. Сатотуучу эмнени билдирет? Эгер билбей калса, классташтар деген басканда, классташтардын 80% жооп заттын атын деп жатышат дейт. Демек, бул мүмкүнчүлүк берилет экен. Бир жолдон, эгер билбей калса, кыргыз алфавитинде канча там бар дейт. Суроону билбесе, чалуун баса, дос айтып атат, менимче туура жооп 36 дейт. Ошого карап жооп берет, бирок кийинки суроолорго уже булар иштебейт. Эки жол мүмкүнчүлүк берилет экен да, туура жоопту тандаганга. Үндө ошо жанагы коштуңар салют аткандай, ошондой эле үн кошулат да, э? Ооба. Ушундай, ушул сыяктуу үн кошулсун десеңиз айтып берет, кошуп берет. Мышыктын үнү же болбосо башкача үн, ошол үндүн аталышын жазсаңыз кошуп берет. Жакшы. Текшерип көрөлүбү? Менден башкалар да суроо береби дейм да. Мен да суроо берейин. Бериңиздер. Анан ким азыр мындай айтсаңыздар, ошол моменттен пайдаланып
түзүп көрөлү. Мисалы, сизден азыр ким миллионер болгусу келет дегенди айттыңыз, ошол сыяктуу эле мына оюнду түзүп койдук уже. Сиздерден дагы башкача вариант кандай оюндар бар, кандай оюнго окшошпагандай санар. Ссылкасын жөнөтүп көрсөңүз да кирип көрөлү. Миллионер дегендимби? Же кандай? Миллионердин. Бул ссылка болбойт да, мына айттым го, азыр ким түзгөн болсо ошол ноутта ошондо гана иштейт. Азыр менде гана иштейт, сиздерге жөнөтүшүн ссылка болбойт. Ошол файлдын өзүн жөнөтүш керек. Сизге WhatsApp'tan же эмеден жөнөтүп көрөйүн да, мына миллионер дегенди. Телеграмдан да таштап коеюн. Сиздер ошол ноуттан же телефондон ачып көрөсүздөр. Телефонго ротациясы кандай экенин билбедим, бирок телефонго дагы ачылышы мүмкүн. Эгер ноутта отурган болсоңуздар, мына Телеграмдан киресиздерби, WhatsApp'tan киресиздерби, ушул оюнду басасыздар. Сохранить как. Ойнолуп атат. Изображение уже каалаган жерге таштайсыздар. Изображение кирип, миллионер дегенди басканда, мына ачылып ойноло берет. Ушул эң жөнөкөй, мына сиздерден эч нерсе кетпейт да, акчадагы программада. Себеби мына папкага киресиз, бул папкада сиздерде бар, блокнот дагы бар, ноутбук, Google Chrome. Эч нерсе мындай ашыкча нерсе талап кылына турган нерсе жок да. Gemini'de деле чектөө жок. Мисалы, мына канча оюн, канча эме түзсөңүздөр да болот берет. Ушул эле нерсени мына кээ биркиңиздер Gemini'ни билбешиңиздер мүмкүн, ChatGPT колдонушуңуздар мүмкүн. ChatGPT деле ушул сыяктуу эле иштейт. Мисалы, жанагы промпт көчүрүп алып келели. Башына ким миллионер болгусу келет деген оюнду кантип жазды эле? Ким миллионер болгусу келет деген оюн түзүп бер деген сыяктуу. Мына ким миллионер болгусу келет деген оюн түз. Мына эмне деп түзгөн болсок, ошону эле ChatGPT'ге койсок да болот. Мына ChatGPT деле ошол сыяктуу эле иштеп берет. Ошол эле промпту мына Gemini эмес, ChatGPT колдоно турган болсоңуздар, осо идея дейт. Ким миллионер болгусу келет, сабакта, иш-чарада бомба болот дейт. Ушул сыяктуу мына заманбап дизайнда түзүп берет экен. Эми мына салыштырып көрөлүчү, мына ChatGPT кандай түзүп берет, Gemini'нин жыйынтыгы менен экөөнүкүн салыштырып көрөбүз. Мен айтканда мына ChatGPT бир аз жайыраак иштейт да, күтүп каласыздар. Gemini ылдамдыгы дагы эмеси жакшы иштейт. Эми түзүү структурасын текшерип көрөлү. Мына Gemini'де түзгөнүбүз азыркыдай болду. Эми ChatGPT'де кандай жыйынтык алып келет. Копировать код деген басабыз. ChatGPT түзүп берген оюнду да текшерип көрөлү кандай болот экен. Блокнот аркылуу бир текстовый документ ачабыз. Ичине кирип, ChatGPT түзүп берген кодду таштайбыз. Андан кийин файл, сохранить как, болот ChatGPT түзгөн оюн деп туруп, chatgpt.html деп сохранить этебиз. Мына жерде мына ChatGPT дегенди ачып көрөлү. Мына ChatGPT түзүп берген ким миллионер болгусу келет деген оюн ушундай экен. 5ке 6-ны көбөйтсөм, мисалы 30 текшерип көрөлү. Туура сонда жогорку жактан чыгарып атат. Сонун химиялык формуласы H2O. Ар бир суроого бул деле ошол биздин промптко окшойт экен. Классташтар деген бассак, классташтардын пикири туура жооп ушул жерде окшойт дейт. Ушул жерде деген бул көрсөтө албаптыр. Экинчи вариант туура дейт. 2 же 2. Туура эмес оюн аяктат. Бул ChatGPT'ники жөнөкөйрөөк болуп калыптыр. Чын айтканда, ошого да мына Google'да маалымат көптүгүнө байланыштуу мына Gemini жакшыраак иштейт да, ошол үчүн сиздерге мына Gemini'ни сунуштап жатам. Салыштырып көрүңүздөр ошол. Көтең бирдей эле иштелиштер жасап берет, бирок Gemini'ники көбүнчө мындай дизайны, түзүлүшү, структурасы жакшыраак болуп чыгат да. Коддо эч кандай айырма жок. Кодду көчүрөсүздөр, коесуздар. Gemini'де деле ошол сыяктуу. Бул жерден баягы Gemini'нин бесплатный версиясы эле мына меники да. Мына бул кечээ сиздерге сатып алган аккаунт менен көрсөтүп жаткан, бул жерде сатып ала элек мына.
AirPlus жок. Жөнөкөй гана сиздердикине окшош аккаунт. Ушундай тез ылдамдыкта, анан ушундай структурада иштейт. Баардыгыңыздар колдонсоңуздар болот да. Суроолоруңуздар барбы? Жакшы өздөштүрүп үйрөнүп алсаңыздар жакшы. Конкурстарда, ачык сабактарда кыйналбайсыздар да. Ушундай ар бир эмени өзүнчө сайтка кирип, катталып, акча төлөмөй кылбай, ушундай өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга карап оюндарды, билеттерди түзүп өткөрсөңүздөр жакшы болот. Башкалардан айырмаланып, сонун үйгө тапшырма дагы ушундай болот сиздерге. Ар бириңиздер ушул мен көрсөткөндөй кылып предметиңиздерден, бул жерде мектеп окуучулары дагы, мектепте иштеген ага эжекелерибиз дагы болушу мүмкүн. Көпчүлүгү ошо ушмуда иштегендер дагы дейт. Ошо ушмуда иштегендер болсо анда университеттик деңгээлдеги оюн ошондой тесттерди түзгөнгө аракет кылыңыздар. Азыр мисалдарды мектеп форматына ылайыкташтырып түздүк. Бирок сиздер ошол мен толук билбейм, мисалы ким кайсыл предметтен берет, ким кандай сабак өтөт, кайсыл предметтен. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн предметиңиздерге ылайыктап түзсөңүздөр жакшы болот. Анан сиздерге ошол өзүмдүн жолумдан өткөн, баштан өткөн, кылып жаткан нерселерди гана үйрөтүп жатам да. Мисалга мына Билим AI KG сайтына дагы ушул сыяктуу эле кылып түзүп оюндарды, мисалы түстү тап дейт. Түстү тап деген дагы ошол айырмаланып турган түстөрдү табуу. Ошол оюндарды эле ошол сиздерге үйрөткөн сыяктуу эле түзүп сайтка жүктөйбүз да. Анан өтө татаал режимдеги сайттарга өзүбүз код жазабыз, бирок негизинен жөнөкөй сайттар, жөнөкөй оюндар ушундай эле тартипте түзүлөт. Логикасын эле жазып берсеңиздер, даяр кылып түзүп берет, аны көчүрүп ушундай иштетесиздер. Сценарий карточкаларды эле ушул сиздерге айтып көрсөтүп берип аткан сыяктуу эле иштеп чыккан. Сиздер дагы өз алдынча түзүп алсаңыздар болот. Суроо жок болсо анда сабакты жыйынтыктай берели. Видео записибиздин YouTube'га жүктөлүшү дагы көп убакыт болуп кетип атат, ошого сабакты жыйынтыктайлы. Анан эртең кайсы убакыт сиздерге ыңгайлуу болот? Эртең эртерээк кылайлы сабакты же ушундай убакыт ыңгайлуу эле болобу онлайн сабак? Эртең акыркы сабагыбыз болот. Бир эле сабагыбыз калды, 6-да эле өтө берели да. Анда эртең 6-да, анан эртең негизинен ошол жыйынтыкталуу сабак болот да, кошумча ушул убакытта дейт. Анда эртең ушул 18:00-гө кечикпей кириңиздер, барыңыздар. Эртең дагы кызыктуу сабак болот. Макул, чоң рахмат. Сизерге да рахмат чоң.